Bir-эки жолу уктум эле ошо көтөргөн маселелер боюнча. Каркыра кайда, Ысык көлдөгү, Таластагы десең билбейт ошолор. Так айта албайт. А бирок үзүчү кылып кетип калды деп. Ай Каркыра бул женекей кичинекей жер эмес. Каркыра деген где-то бир 60 миң гектардын жери аянт Каркыра дейт. А Кыргыз менен Казактын ортосундагы бир гана участок 1000 гектарды тегерегинде участок аныкталган эмес болчу. Ошону гана чечилди. Анан бул жерге келгенде бир киши өзүчө отуруп чечип кое бербейт туугандар. Биз казактарга 560 гектар жер бердик. А казактардан биз 1300 1400 гектар жер алдык. Алардын жерин алдык. Ошо чечимге барып мына депутаттар отурат могу жерде. Каркырага барып, ошол жердеги эл менен жолугуп, а силерге кандай ыңгайлуу? Алар айтты, мынау тиги казактын жери. Ушуну биз пайдаланып келе жатабыз. А бирок тиги жер кыргыздыкы, бирок аны биз пайдаланбай атабыз. Андан көрө бул казактарга бергиле, алардын жерин биз алалык деп. Болгону ошол. Башка маселе жок. Биз алганда да бергенден кара канча десем мына 500 гектар көп жер алдык. Аны эми түшүндүрбөй эле анан мына кетип калды. Кетип берип койду. Айнан калыс болуш керек да кичине. Муну сиздерге айтып атканым себеби сиздер Каркырадан алыстыңар, бирок билип койгонуңар туура болот деп ойлойм. Эч качан Кыргызстандын президенти болобу, башка мамлекеттин жетекчиси болобу, жеке эле өзүнүн кызыкчылыгынын артынан башка өлкөгө жерди 1 метр жер жөн эле берип койбойт. Анын жолу өтө татаал. Ошондуктан муну туура түшүнүш керек. А биздин оппоненттерге башка айта турган сөзү жок. Ошондуктан жанагы сөздөрдү айтып атат. Эми булар айта берсин. Мен эми туугандар